Ассаламу алейкум достор. Биз эми ушундай жайыл дасторкондо Нуман байкенин үйүнө келип отурабыз. Нуман байке бүгүн деген сиздердин көптөгөн суроолоруңуздарга жооп берет. Биринчи видеодо Нуман байке негизи грин карта лотереясын кандай уткан жөнүндө айтып берген. Ал видео деген ушул видеонун описаниясында болот. Же болбосо комментариялардан тапсаңыз болот ал видеону көрүш үчүн. Эми деген уткандан кийинки шактары жөнүндө Нуман байке айтып, бүт DS 260 жөнүндөгү көптөгөн суроолорго жооп берип кетмек. Ассаламу алейкум, туугандар. Менин атым Нуман. 3 балам үй бүлөм менен Америкага 2022 жылы келдик. Апрель айында 2021 жылы грин карта утуп, ошон виза алып келгенбиз. Азыр ошол грин карта уткандан кийинки кадамдар тууралуу бир аз билген маалыматтар боюнча бөлүшө кетейин. Бул виза алуудагы кийинки кадам, утуп алгандан кийинки кадам бул DS 260 деген аталыштагы анкетаны толтуруу. Ушул жерден бир суроо, байке, качан толтуруш керек деген көптөр сурап берет. DS 260-ты качан толтуруш керек? Кандай сразу толтуруш керекпи же кандайдыр бир күтүш керекпи? Анкетаны качан толтуруу керек? Анкетаны эртерээк толтурса жакшы. Бирок бир нерсени эске алып коюу керек. Эгерде сиз анкетаны толтурдуңуз, бирок сизге кезек жетпей калды, же кандай бир себеп менен отказ алып калдыңыз, бул учурда сиз кайра туристтик виза алам деп барсаңыз, сизге виза бербей коюшу мүмкүн. Себебинде сиз DS 260 анкетасын толтуруу менен Америкада толугу менен жашайып каламын деген ниетиңизди билдирип атасыз. Сиздин ниетиңизди билдиргендиктен ошол кийинки анкет визаларды албай калышыңыз мүмкүн. Эгер ал нерсеге карабайм десе, анда DS 260-ты май айынын ичинде толтуруп койсо жакшы болот. Себебинде быйылкы этапта кандай болот анын так айта албайм, бирок былтыркы этапта мындай болгон. Мисалы, мен кезегим 900 кейс менен, мени менен 12.000 деген кейс дагы келген да. Себебинде алар май айында толтурушкан экен. Мен август айында толтурганмын. Ошол эле учурда азыр бүгүнкү күндө 26.000, 27.000 деген кезектеги адамдар дагы уже собеседованияга кирип атышат. Себебинде алар май айында толтурушкандыктан. Кээ бир кейстер бар, 10.000, 9.000 деген кейстер, булар башка кийинирээк октябрда, ноябрда толтургандыктан ошо кечигип атышат деген ушундай кейс номер деп айттым. Кейс номер дегенди мындай түшүндүрө кетейин жалпак тилде. Ар бир утуп алган адамга ошол ылдыйында ошол сразу эле кейс номер ыйгарылат да. Бул орусча айтканда номер дела. Же биздин жалпак тил менен айтканда жөн эле кезек, очередь. Кимдин кейс номери кичинекей болсо ошолор биринчи кирет, андан чоңурактары кийинирээк кирет дегендей, эң чоңдору акырында кирет. Ошондой кейс номер. Очередь, жалпак тил менен айтканда бул очередь жөн эле. Ошондуктан кимдин номери кичинекей кейс номер болсо, анда бул өтө жакшы. Мен өзүм майда толтурган эмесмин, мен августта толтурганмын. Себебинде жубайым кош бойлуу болгондуктан мен ошо жана мурдагы видеодо айтып кеттим эле, атайын уткандардын группасы бар деп. Бири-бирибизге жардам берчүбүз. Аларда админдер, мурдагы жылдары уткан админдер, опыт админдер болчу. Ошолордун сурап, ошолордун жардамы менен ушундай бир жыйынтыкка келген. Балам төрөлгөндөн кийин документ алып, анан DS анкета толтурганмын. Балам төрөлдү, 2 күндө көлүк алдым, 10 күндө загранпаспорт алдым. Анан DS анкетага ошо мен үй бүлөмө жаңы адам кошулду деп, балам төрөлдү деп кошуп, анан августта жөнөттүм. Ошону менен март айында собеседованияга кирдим да. Эгерде мындай моменттер болбосо, ошо сунуштайм май айынан кечиктирбестен. Эгерде майдан кечигип калсаңыз, балким анда ошо билишиңиз менен эле эртерээк жибергениңиз жакшы. Жакшы. Негизи сиздин сунушуңуз, эгер бардык документтериңиз колуңузда, утканыңызды билсеңиз, ошо май айынан кечиктирбей, май айында анкета DS 260-ты жөнөткөнүңүз жакшы дейсиз, эгерде сиздин ситуацияңызда болуп, же болбосо кээ бирлер билем, балдар, например, да, үйлөнө элек болсо, же болбосо кыздар турмушка чыга элек болсо, турмушка чыгып же үйлөнүп келген аракеттенишет. Ошол учурда деген үйлөнүп, анан кийин турмушка чыгып, ошол процесстер бүткөндөн кийин анан DS 260-ын толтурганы жакшы болот, Андан кийинки сиздин кадамдарыңыз эми DS 260-ты ким тапшырды, кимден маалыматтарды алдыңыз, негизи кандай тапшырыш керек жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүм толтургам.
албетте жанагы группадагы админдердин жардамы менен толтурууда эч кандай кыйынчылык жок. Бирок буга өтө дыкаттык менен мамиле кылуу керек. Ал жердеги 200дөн ашык суроолор бар. Өзгөчө персоналдык даныйларга бул аты, фамилиясы, туулган жылы, туулган дата, жынысы, ушундай даныйлар. Ушулардан бир тамга ката кетсе дагы отказ алып калуу мүмкүнчүлүгү мындай айтканда 100. Өзүм толтурганмын. Азыр дагы мына жылда уткандардан, мына быйыл дагы уткандардан ошо атайын группага чогултуп уткандарды жардам берип атышат. Азыр админдерди аларга кайрылса болот. Бүгүнкү күндө маалыматтык коштоо, дагы бир жолу айтам, бул маалыматтык коштоо бекер. Мен ошол группаны сунуштаймын. Себеби дегенде биз мына мен ушу иним уткандан баштап 3 жылдан бери ушул группада жүргөндүктөн ар түрдүү маалыматтар, ар түрдүү туура эмес маалыматтар берилгендиктен ар ким ар кандай катачылыктарды кетирип виза алып калуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калды дегендер болуп атат да. Анан ар кайсы группага ишене берүүнүн дагы кереги жок. Анан ар кандай агентствого да ишенүүнүн кереги жок. Мисалы кээ бир агентстволорго барса $1000 дейт, 50.000 сом дейт, 40.000 сом ар түрдүү акчаларды айтат да. Жанагы мен айткан группага барса, мисалы, эгер өзүңүз толтурам десеңиз, анда маалыматтык коштоо бекер. Мисалы, бул жерин кантип жазам десе, толугу менен түшүндүрүп, группадан жазып түшүндүрүп беришет. А эгерде ошол группадан жардам сурайм, жок, мен толтурбаймын, ал англис тилинде толтурулат да. Бирок мен англис тилди такыр билбеймин. Мектеп базасы боюнча элем. Эгерде өзүм толтурамын десе, анда толтурса болот. Эгерде жок, мен коркуп турам же бир аз ишенбей турамын, өзүмө жардам керек, бирөө толтуруп берсин десе, ошол жана админдер жардам беришет. Бир адамга $100, главный уткан адамга. Эгерде жолдошу же күйөө соксо, ага кошумча $50 төлөнөт. Бул эгер ошолор толтуруп берсе, мындай айтканда алар аягына чейин маалыматтык коштоону жана башка ошол жардамды беришет. Бул жерде ДСТ анкетада толтуруу эле эмес да. Ал жерде толтуруп койгондон кийинки өтө көп моменттер бар. Мисалы группанын жардамы да, мисалы ал жерде эң жөнөкөй эле бири-бири менен жакын дос болуп, тааныш болуп, бул жакта дагы катташып жүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул бир. Башка экинчиси, мисалы, ДС толтургандан кийин мисалы кейси кичинекейлер, алар собеседованияга киришет. Алар собеседованияда эмне суроолор болду, кандай мүмкүнчүлүктөр болду, же кандай нерселерди, кандай документтерди талап кылды, ушулар жөнүндө отчет беришип, мындай түшүндүрмө беришип, ошолордун информациясынын негизинде дагы кээ бир нерселер өзгөрүп калышы мүмкүн да. Анан кээ бир бири-бирине, мисалы, кандай бир документтерди жасоодо, мисалы, справка алыш керек. Мисалы, соттолгон эмес тууралуу справка алышың керек. Кыргызстандан, кайсы жерден алам? Бул боюнча деле мисалы бирөө алган, ушул боюнча маалымат берет. Бирөө мисалы Кытайдан алган, Кытайдан алуу кыйын да чынында. Кантип алган? Ошол боюнча мисалы Кытайдан алган бирөө маалымат берет, Турциядан алган бирөө маалымат берет. Ушинтип бири-бирине өтө жакшы жардам беришет группада. Мисалы андан кийин ким кайсы жакка барат, кимде канча баласы бар, кандай суроолор болду, анан дагы кандай нюанстар биз көрбөгөн, билбеген моменттер чыгып калышы мүмкүн да. Ошондойдон жана кезектин кандай жылып атышындагы ушундан көрүп турса болот. Азыр мисалы мага адамдар чыгат, менин кейсим 20.000, мен былтыр мынча убакта толтуруп койгом, бирок кезек келбей атат, мен билбейм, эмне кылайын, почтага келбей атат. Почтага эч кандай маалымат келбейт. Почтага эч кандай маалымат келбейт, только уткан баракчага кирип текшерип туруш керек да. Ушундай баягы бүдөмүк, жабык бир туңгуюкта жүрбөстөн группага кирип алса, ал жерден киргендерден көрүп турасың, мисалы бүгүн собеседование киргендердин кейси кандай, булардыкы кандай. Анан бир айда бир жолу чакыруу келет, чакыруу келгенде дагы адамдар сүйүнчүлөп жазышат, мага чакыруу келди, менин кейсим мындай, меники мындай деп, ушинтип бири-бирибизге мындай жок дегенде, жок эле дегенде ошо бир аз болсо дагы ошо мындай бир аз маалымат алып турат дейм да. Эгерде алардын кызматын пайдаланбаса дагы, хоть бирөөгө бир агасынын, бир досунун, бир башка бирөөсүнө толтурса деле макул, бирок ошол боюнча жок дегенде маалыматты алып турат. Анан байке группалар негизи эле көп. Анан ошол группалардын баарына эле кирип албаш үчүн деген сиз группанын атын айта кетсеңиз же болбосо ошо группанын админдерин айта кетсеңиз деп айтмакчымын да бир. Ооба, группалар өтө көп. Ачык группалар өтө көп, дезинформация кылган, туура эмес маалыматтарды берген, туура эмес жака багыттап койгон группалар дагы өтө көп. Ошондуктан бул азыр мен айтып аткан группа бул жабык группа, буга баары эле кире алышпайт. Бул жака уткандар гана кире алат.
ал жака бир кандай бир агентстволор кирип албаш үчүн атайын админдер текшерип киргизишет. Баягы биринчи барагыны карап уткандарды жазылат да, ат фамилиясы, ошону жазып паспортуну көрүп анан группага кошушат. Анткени дагы бир жолу айта кеткибиз келет, бул жерден информация бесплатный, анан кийин жардам берет булар. Жөн эле акча албайт, туурабы? Акча жок. Эч кандай акча албайт. Жардам бекер. Маалыматты коштоо бекер. Болгону ошо маалыматты окуп, анан ал жерде дагы ошо бул бир кичинекей эле эмгегин айтайын, бул мындай эле кичинекей эле эмгеги. Бул мисалы өткөн жылдагы админдердин бардыгы чогулуп, кыргызча, орусча кылып инструкцияны жазып чыккан. Инструкцияда мындай такыр грин карта тууралуу маалыматы жок адамдагы бир сире окуп чыкканда мындай көзү ачыла түшөт да. Ал жерде жөнөкөй эле терминдер тууралуу, аппликант деген эмне, грин карт деген эмне, кейс номер деген эмне, анан ошогон терминдер тууралуу маалыматтар, анан эмне документтерди даярдаш керек, документтерди даярдагандан кийин медосмотрду кайсы жерден өтүш керек, мындай детально ар бир нерсенин жазган даяр инструкциясы бар. Ошону окуп чыккандан кийин адам мындай айтканда бир 70-80% даяр болуп калат. Өзү бир аз кичине түшүнүп, калган пайызды группадагы админдерден сураса, түнү күнү суроолорун жазып кое берсе, кимиси бош болсо ал жерде бир 10 жакын админ бар, бардыгы чын жүрөктөн жардам беришет. Бирок дагы бир жолу айтам, маалыматты коштоо бекер, информацияны бекер. Мен эмне документтерди даярдадым? Даярдыгым эмне болду документтер тууралуу? Бардыгыбыздын загран паспорттарыбыз, ар бир балага загран паспорт алдым. Жаңы төрөлгөн бала, ошо 10 күндүк балага деле загран паспорт алдым. Өзүбүздүн загран паспорттарыбыз эгерде срогу интервьюга кирип аткан учурда 1 жылдан ашык болуш керек. 12 ай. Мисалы бүгүн эмес, ошо интервьюга кирип аткан учурда 12 ай болуш керек. Ошондой моменттер болсо, жакшысы загран паспортту жаңылап алыш керек. Азыркы бир нерсени айта кетейин, азыркы жаңы загран паспорттарда отчествону дагы жазып берет, англисче кылып. Ошону жаздырбай эле койсо жакшы болот деп. Ошону жаздырбай эле койгон жакшы, ошо эски загран паспорттагыдай эле. Анан окуу тууралуу маалыматтар. Бул грин картанын негизги талаптарынын бирөөсү бул бияктагы high school деп коебу, биздин мындай айтканда 11 классты бүткөндөгү тууралуу документ керек. 11 класс аттестат, мындай жалпы орто билим деп коебу, ушундай аттестат болуш керек. Бул уткан адамга гана керек бирок. Менин ситуациямда жубайымдын ошо аттестатын алыштым, мен тууралуу вообще сураган дагы жок. Дипломда сураган жок, а жубайымдын аттестатындагы ошо дипломдагын алышкан алар. Кийинки моменттер. Бул справкалар, соттолбогон деген справка. Кыргызстандан соттолбогондугу тууралуу справканы ошо Кыргызстандан эле алса болот. Сон центр обслуживания населения. Ошол жерден заказ берип алса болот. Багы терминалдар бар, акча төлөй турган терминалдар. Ошол жерден алса болот. Аны детально кантип алса интернеттен издесе чыгат. Эми жакшысы ошо сонго бар, бардык жерлерде сон бар, ошол жерден алып алса болот. Эми башка жактагы справка алуу боюнча кайсы өлкөдө 12 айдан ашык жашаган болсо, инструкциясында айтылган 1 жыл тынбай жашаса деп. Бирок тажрыйбада кезикти. Мисалы бирөө 4 ай жашап, анан кайра келип, дагы кийинки жылы дагы 3 ай барып, дагы ушинтип барып 12 айдан ашкандардан дагы кээде талап кылып калган да ушул справканычы. Ошондуктан биз 12 жыл деп айтпайбыз группада, 6 ай деп айтабыз. 6 айдан ашык жашасаңыз жакшысы справканы даярдап кое бериңиз деп. Себеби эгерде сурап калса мына деп көрсөтө калганга жакшы. Себеби кээ бир өлкөлөрдөн мисалы Россияныкынан 10 күндө эле аласың справканы. Кээ бирден мисалы Араб Эмиратынан 3-4 айда алып калган учурлар болот. Мисалы ушундай узакка созулуп кетет да. Ошондуктан ошондой бир бадак моменттерге капталбаш үчүн сунуштайбыз, эртерээк алып кое берсин деп. Себеби ал жерде срогу эгерде ал өлкөгө кирбесеңиз 2 жылга чейин, 1 жылга чейин жарамдуу. Мен даже мен 8 апрелде алган справкам, кийинки жылы мен 11 мартта киргем, ошол жарамдуу болду да. Ошондуктан эгерде справка жок болсо, ушундай ала турган өлкөлөрдөн кыйын болсо, эртерээк алып коюшун сунуштаймын мен. Негизи справканын мөөнөтү канчада истекает, ошону айтып койсоң? Справканын мөөнөтү кээ бир өлкөлөрдө жазган 3 ай деп, кээ бирлеринде 1 жыл деп жазылган болот. Бирок элчиликтин өзүндө 2 жыл деп жазылган уккан, бирок бул боюнча мен азыр так маалымат бере албайм. Себеби өзүм точно билбей турам.
Сиздин справкаңыз Москвадан алгансыз? Москвада Жок. жашагандыктан. Жок, мен Москвада жашагам, бирок мен Москвадан алган эмесмин. Мен Кыргыз Республикасындагы Россия элчилигинин, Орус элчилигинин Оштогу ген консульствосунан алганмын. Ал жерден ошо бекер эле. Канча мүнөттө алдыңыз? Мен Оштон 21 күндө алгам. Бирок жубайымдыкын Бишкектен заказ бердик элек. Бекер алдагын, аныкын бирок 8 күндө, 9 күндө алдык. Колубузга тийди. Бишкектен батыраак болот. Эми деген сиз деген 4 күндө алдык. Документтер толтурдуңуз, ДС 260-ты толтурдуңуз. Эми справка, жанагы справка, медицинский справка. Кайсы бир убакта белгиленет чакыруу. Чакыруу келгенден баштап 1,5 ай мурун, 2 айга жакын убакытта чакыруу келет. Ошондо медосмотрдан өтүшүбүз керек. Медосмотрду бир ай калганда же эң эле аз дегенде 2 жума калганга чейин, собеседованияга чейин 2 жума калганга чейин медосмотр. Медосмотрду атайын АКШ элчилиги лицензия берген деп коебузбу? Мен унутуп атам так сөзүн. Ошо лицензия берген деп кое берели. АКШ элчилиги лицензия берген 2 медцентр жасашат. Бул Неомед жана Меди деген клиникалар. Ушул экөөнөн гана өтүүгө болот. Башкаларкы болбойт. Башка эч кандай. Башкаларкы жок, алар жарабайт. Жок. Учреждениялардан башкаларкы жарабайт. Башкалардан медосмотр өткөнгө болбойт, аларкы жарамдуу эмес. Медосмотр өткөндө эмнени текшерет экен? Рентген, обычный зрение, кулактын угушу, дагы эмне, оорулар тууралуу мындай тархын сурайт, ооругансыңбы деген сыяктуу. Бир суроо берип кетейин байке. Например, менин кээрлер жасат да, менин эч качан ошол оорулар тууралуу прививка алган справка эмем жок депчи, карточкам жок. Ошол кандай болот? Ошол карточка негизи сурайт экенби? Ооба, кээрлер айтышат, прививка тууралуу такыр прививка алган эмес, же прививка алган бирок жоготуп койгон, же такыр билбейт каякта экенин. Булар менин ситуациямда деле, менин өзүмдө деле ошондой болгон. Мен өзүмдүн прививканый картамды тапкан эмесмин. Бирок ал жерде мен алган учурда алган прививкаларды айтып кетейин. Бирок быйыл дагы бир эмелер кошулду деп айтып атат. Такташ керек муну. Бирок мен өзүмкүн айтайын. Мен АКДС беле, АДСМби, ушундай деген прививка бар. 16 жашта, 26 жашта, 36, 46 жашта алына турган, ар 10 жылда алына турган прививка бар. Мен унутуп АКДС же АДСМ деген. Ошон буну местный айылдагы ФАПтан эле алгам мен. Ошол жарай берет. Любой поликлиникадан алса деле жарай берет. Анан КПК, паракет краснуха. Буну чоң адамдарга мамлекеттик эмелер бербейт, поликлиникалар бербейт. Муну Бишкектен алгам, Эделвейс деген жеке поликлиникадан алганмын. 700 сомдон. Жубайым экөөбүзгө. Анан ковидке каршы алганмын. Ковидке каршы сразу эле айтайын, бул жерде ВОЗго жараган прививкалар жарай берет. Бирок Россиянын спутниги жарабайт, кабыл албайт аны. Мен Кытайдын эле баягы Sinopharm деген эмесин алгам, прививкасын алганмын. Анан Pfizer'ды алса болот, Moderna деген бар, ошолорду алса болот. Бирок мен ситуациямда ошону эле алганмын. Анан кышындасы, эгерде сиздин собеседование кышындасы, күзүндөсүгө туура келсе, анда гриппке каршы дагы прививка алышыңыз керек болот. Бул так датасын мен 30 мартка чейинби ушундай болсо керек. Бирок аны ошо группага кошулганда сураса, группадан дагы жардам беришет. Негизи общий стоимость прививкаларга кетирген стоимость канча болот? Бир адамдыкы мен эме бекер ошол жаңа ФАПтан, айылдык ФАПтан алган АДС, АКДС дайым алмаштырып алам ушуну. Ошол бекер өзү. КПК өзү дагы эгерде ошол мамлекеттиктен алса, ал дагы бекер. Мен частныйдан алган үчүн 700 сом төлөдүм. Гриппол бекер ал дагы. Ковидке каршы ал дагы бекер. Анан бирок балдарга, жаш балдарга, аларга бул мен айткан эмес, бул 4 прививка, бул чоң адамдарга. Эми жаш балдарга дагы бар, жаш балдарга булар жашына жараша прививкалар болуш керек. Анан гепатит Ага каршы прививканы талап кылышат. Ошондо мен частныйдан алгам, 2100 алдым бир балама. Экинчи балам мурда ооругандыктан гепатит менен алынган жок. Ошондой. Анан дагы мисалы менин балдарым эми жашыраак болгон үчүн, мисалы 12 жаш, 13 жаш дегендерге дагы өзүнчө бир башка прививкалардан талап кылышат. Ал жөнүндө мен эми толук изилдеген үчүн маалымат бере албайм аны.
То есть жанагы общий лицензированный мекемеден барып справка алыш үчүн дагы акча төлөнөбү же төлөнбөйбү? Медосмотр өтүү үчүн анын баасы бар. Элчилик белгилеп берген баа бул $200. Сом менен берсеңиз болот, доллар менен берсеңиз деле болот. Ар бир адамга, чоң адамга, кичинекей адамга 13 жаштанбы, 14 жаштан жогору, 13 же 14 ошол. Жогору $170 болот. Ар бирине. Мен азыр мисалы 5 адамга төлөдүм $170, точнее $200. А балдарыма $170 төлөдүм. Үчөөнө тең. Мына ошол жана кичинекей бөөгүм канча кичинекей балам. Ошол мезгилде 6 айлык беле, 7 айлык беле ага дагы $170 төлөдүм. Мен сразу эле айтайын. Bir күндүк бала болсо дагы ага дагы $170 төлөдүм. Негизи собеседование качан өттүңүз сиз? Собеседованияны мен 11 мартка чакыруу келген, 28 январда чакыруу келген мага. 28 январда даярданып 11 мартка жакын ошо медосмотрду 2 жума мурунга белгиленген 20 канчанчы ушу апрель болчу, февраль. Февралдын аягында. Ошол мезгилде аяктап бардык биз Бишкекке. Медосмотрду өттүк. Ошол акчаны төлөдүк. Ошол кезде анан собеседованияга даярдык болду. Эми документтерибиздин бардыгын даярдап эле койгонбуз да. Баары даяр болчу. Сүрөткө түштүк. Сүрөт керек болот. Точнее, жана медосмотр үчүн 5 сүрөт керек болот. 3-кө 4, 5 штук сүрөт ар бир адамга. Анан собеседование үчүн дагы сүрөт керек болот. 5-ке 5, 2 сүрөт. 5-ке 5 ак фондо матовый. Эки жака тең матовый керек болот. Хотя айырмасы жок деп айтышат, бирок мен матовый жасаганмын. Собеседование ошол сүрөттөрдү, документтерди даярдадым. Болду, анан собеседованияга бардык. 2022-жылы ошо 11 мартта собеседованияга бардык. Анан ушул жерден суроо айтышат, балдар болсо балдарды да алып барыш керекпи, кандай же балдарды үйгө чыдап коюп өздөрү эле барса болобу, кандай болот ушул жерден? Эми собеседованияга чакырганда, эми грин карта тууралуу чакырууда өзү негизинен мен мындай түшүндүм, бул ошол баягы мисалы ат фамилияң жазылат да, Нуман, аялы Айпери, балдары бул депчи. Анан негизинен ошолорду көрүүчү негизги максат. Анан бир сыйра карап коюу үчүн деп эле түшүндүм да. Балдардын бардыгы болуш керек ошол жерде. Бир күндүк болсо дагы ошол жерде көтөрүп консулдар көрүш керек да. Чындап эле мунун баласы бул бар экен, мына ушул экен деп ошону көзү менен көрүш керек алар. Далилдеп беришибиз керек да, мына Нуман чын эле менин паспорттагы адам менмин депчи. Ошону анан барганда ошо балдар айырма жок. Мисалы ким алыста болобу, жакында болобу бардыгын алдыруу керек болот. Собеседование. Бардыңыздар канча госкошуна төлөйсүздөр? Собеседованияга киргенде $330 төлөдүк. Ар бир кишиге. Жанагы айтканда кичинекей, чоң айырма жок. Жанагы айтканда бир күндүк бала болсо дагы кече төрөлдү, бүгүн собеседованияга кирсеңиз ал үчүн дагы $330 төлөйсүз. Бул ошол посольство мындай айтканда баягы өлчөп берген сумма. Бул мындай айтканда аласыңбы албайсыңбы айырма жок. Ушу киргенде эле талон алыш менен кассага чакырат экен, кассага акча төлөдүм, 5 адамга төлөдүм мен. Ошол мезгилде баягы согуш болгондуктан баягы курс дагы көтөрүлүп кетти эле, бир топ эле салыштырмалуу бир аз көбүрөөк акча төлөдүм. $330. Анан болду, күтүп отурдук собеседованияны. Анан мага чейин да адамдар кирип атышкан, менден кийин деле келишти. Негизи грин карта менен канча адам сиздер үй бүлө болуп санадыңыздар да? Сиз саат канчаларда кирдиңиздер? Биз маалда канча адамдар болду ошол жакта? Мен бизге чакыруу келгенде өзү бир жумада 2 жолу, бир жолу эле болот күнүнө. 5-күн, анан понедельник бекен, вторник бекен ушундай. Мен чакыруу алганда четверг болчу, четверг экен айткан. Четверг чакыруу алгам 9-чу саат 9:30-га. Собеседованияга барганымда 9:30-га ошо чакырылган адамдар болду аз эле. Мага чейин бир 4-5 адам болгон экен. Алар бирок башка визанын деле түрүнөн окшойт деп койдум, бирок толук билбедим. Анан башка менден кийин деле кирип атышты. Кудайга шүгүр, мен кирген күнү бардыгы одобрение алышып, бардыгы виза алышып чыгышты. Үй бүлө, бир үй бүлөлүү болду, 2 бойдок болду. Мен менен 2 үй бүлөлүү. Анан башка
именно грин карт боюнча айтып атам да, башка визанын түрлөрү боюнчадан бир эже байкелер жүргөн, алар кайсы эмне болушту андан кабарым жок. Эми ушу менен виза алдыңыздар, эми Америкага кеткенге даярдана баштадыңыздар. Анан дагы бир суроо эме деп айтышат, банковский счетуң болуш керек, ошол жөнүндө кандай болду сизде? Жок, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мындай адамдар көп сурап калышат, банкта канча акча болуш керек, финансы жагынын тасыктап берген документтер керекпи деп, справка керекпи деп. Жок, андай керек эмес, грин карта үчүн керек эмес. Бизден ооз эле сурап коюшту, канча акча алып барасыңар деп. Ошол. Сиз документ чогултуп атканда ошо, например, үйүм бар, машинам бар деген дагы документтериңизди ала бардыңыз беле, же аларды? Жок, алып барган жокмун. Эч кандай, мен айтып атам го, финансы жагын тасыктаган эч кандай документ алган жокмун. Эч кандай аларды сурагандан жок. Болгону жөн эле ооз эки сурап коюшту. Бирок тур визага аны талап кылышым мүмкүн. Тур визага талап кылышым мүмкүн. Бирок грин карта боюнча андай талап жок. Ошондуктан ал тууралуу сураган жок. Бирок ооз эки сурап коюшту. Эгерде биз сизге визаны одобрение кылчу болсок, канча акча алып аласыз деген суроо болду. Эми деген уткан киши Айпер эже болгондуктан негизги менин суроом, элдердин да суроосу болушу мүмкүн. Уткан кишиден көп суроо сурайт экенби, же болбосо любой эле суроо берсе эле жооп бергиси келген адам жооп бере берсе болот экенби? Негизи уткан кишиден балдар үчүн отпечатка полиция алганда ошо ким уткан болсо ошол коюлум бериш керек экен. Менин отпечаткамды алып атты. Анан суроо бергенде экөөлөө эле жооп берип аттык. Именно ким болуш дейсиз деп мага кайрылып суроо бергенде мен жооп берип атам. В основном жолдошум жооп берип атты. Мен бала менен болуп, колумда жаш балам болгон үчүн мага баланы өтө жакшы карайт экен, сиз унчукпай эле тура бериңиз деп күлүп сылык сыйпа жооп берди, суроо берди. Анда эми байкеден сурайт. Анда эми сизден кандай суроолорду берди, ошону айтып берсеңиз. Өзү собеседование киргендерге көбүнчө эле эми биз мындай дежурный суроо деп коебуз да, баягыдай кадимки каяка барасың, кимге барасың, эмне үчүн ал жака барасың деген сыяктуу суроолорду беришет. Эмне иш кыласың деген сыяктуучу. Бирок мен эми үй бүлөлүү болгон үчүнбү, мага бир аз көбүрөөк суроо берди, бир аз эле. Менден кимге барасың, ал жака эмнеге барасың деди, эмне иш кыласың бул жакта, ал жака барсаң эмне иш кылайын деп атасың, Россияда канча жүргөнсүң деди. Жубайымдан эле ошол суроону берди. Дагы анан документтер тууралуу, мен балдарымдын фамилиясын өзгөрткөн элем. Ошол тууралуу суралдым, эмне үчүн фамилиясын өзгөрткөнсүң деп. Анан дагы башка документтер тууралуу кээ бир даталарды сурады. Анан качан толтургансың, кайсы числодо деп сурады. Биринчи күзүндө толтурган анкетабызды качан толтургансың деп сурады. Примерно ноябрдын башы деп айттым эле, ошол эле. Башка анан жанагы акча тууралуу, эгер одобрение берсе канча акча алып аласың деген суроо болду. Ал деле мындай формальный суроо да. Мен деле примерно айттым, анан болду, биз сиздин канча алам деп айттыңыз? Мен ушул суроону берет эле, бирок мен тагы ойлонуп албаптырмын да ушул жообумчу. Башкаларга берерин билет элем, бирок мага берсе оозума кирген сөз ушу $10,000 болуптур да. Бирок $10,000 акчам жок болчу, естественно. $10,000 десем, анан машинабыз барбы дейт аялым. Анан айттым, 2 машинабыз бар дем. Анын эле кичинекей эле машина, арзан эле машина. Анан 2 машинабыз бар, анан досторубуз жардам берет ал жактан дедим. Ушул менен эле болду, анан кийинки суроого өттүк. Дагы бир суроо, ушул суроого кандай жооп кайтардыңыз, ошону айта кетсеңиз. Ал жакта кимиңиз бар, кимге баратасыз деген суроолорго кандай жооп бердиңиз? Каяка барасың деген суроо болду мага. Чикагого дедим, ал жака эмнеге барасың дедим, досторум бар дедим. Бирок кимге барасың деген суроо именно мага берилген жок бирок. Атын айткан, аты тууралуу суроо болгон жок, кимге барасың деп. Андан кийин ушул эле суроолорду берди, анан кийин эметерди. Анан ошо бир 5 минуттай сүйлөштүк го дейм. Жеңил желпи болду, жакшы жери. Анан дагы бир суроо, орусча болобу же кыргызча болобу? Адам каалаган тилде болот экен. Адам каалаган тилде болот экен. Бизде ошол жерде англис тилди билген балдар, кыздар англисче эле өтүп атышты собеседованияны. Анан мен орусча өтөм го деп келгем. Анан биринчи документ тапшырып кээ бирлеринки. Биздикини эмнегеде кыргызча кылды, сразу кыргызчага перевод кылып беришти. Кыргызча өзү сүйлөткөнбүз, посол же ар жактан переводчик келеби? Мен ал жерде 3 посол бар экен, 3 консул бар экен да. Анан бирөөсү бирок кыргызчаны таптаза сүйлөткөн. Мен башка бирөө менен сүйлөшкөнү уктум да, мындай. Акценти дагы жок да, таптаза сүйлөйт. Бирок мага ошол кыргызча билбегени туш келген го, перевод кылып берди. Ал орусча сүйлөйбү, билбедим.
Андан кийин ушул суроолорду берип анан ошол жерден сразу эле айтабы сен өттүң же өткөн жоксуң же болбосо бүт деп айтабы. Ал жерден сразу эле айтышат. Бизге айтышты, биз сиздин визаңызды одобрение кылдык, четверг күнү саат 2:30 кийин келип паспортуңарды алып кетсеңер болот деп айтышты. Мен анан баягы собеседование өтүп атканымда документтерди мындай коюп коет экенде, кайтарып бере турган документ, баягы диплом, аттестат, башка-башкачы. Ошолордун арасында паспортум жок болчу да. Паспортум жок, уже мен мында карап койдум эле, паспортум жок экен, паспортумду алып калат турбайбы, одобрение берет экен деп мындай ишеним болду, ошо көңүлүм көтөрүлүп. Анан кээ бирлерге отказ кылчуларга да бирок сразу эле отказ кылат экен, сизге виза бере албайбыз деп. Бир учур катталды, бирөөгө сизге одобрение бердик деди, бирок анын жумушуна байланыштуубу же дагы бир башка причиналарга байланыштуубу, ага административдик баягы проверка берди. Ушундай момент дагы болот, эгерде алар бир сиздин көрсөткөн документтериңизден же дагы бир башка жагдайлардан мындай шектенип калчу болсо, алар ошону тактаганча виза бербей турушат да. 1-2 ай болуп же 3 ай болуп сизди текшерет. Жана маалыматтардычы ушундай. Ошо бир адамга ушундай административдик проверкага коюшту. Бирок ага одобрение берген болчу башында. Ушул жерден айтып кеттиңиз, ошондо, например, милиционер же ушундай госслужащийлер болуп калса, ошолордон көбүрөөк административный проверка болушу мүмкүнбү деген суроо келип атат да. Ушул боюнча мен азыр так маалыматты айта албайм да, билбестен туруп сүйлөп албайм. Бирок биздин группада ошондой органда иштегендерден бир аз ушундай чочуркоо бар, бир аз. Эмне болот экен дегенчи. Бирок виза алып аткандарды укканмын. Анан мен толук болот же болбойт деп айта албайм. Ушул жеринде мен билбегендиктен айтпай эле турганым жакшы. Андан кийин дагы грин карта үчүн дагы виза эмес, грин карта үчүн сиз Америкага келгенден грин карта алыш үчүн акча төлөйсүз, ошону кайсы маалда төлөдүңүз? Ооба, уже паспортту алуу үчүн 4-күн, ар 4-күн саат 2:30 кийин беришет. Ошондо барганыбызда паспорттарды беришти. Анан паспортко кошуп сары папка берет. Ал жерде ошо медициналык кароодон өткөн жыйынтыктар. Бирок ал папканы ачууга биздин укугубуз жок. Аны ошол чек ара офицери гана ача алат. Ошого чейин ачпаш керек. Америкага келгенден кийин. Эгер ачып алчу болсо, анда ачпаш керек деген талабы бар да. Ачып алса эми киргизбей койсо керек да. Анан ага кошуп дагы бир кагаз берди. Ал жерде данныйлар жазылган. Ошол грин карта үчүн дагы өзүнчө төлөм төлөш керек. Ошол мол сайтка киресиң деген инструкциясы да. Анан мындай төлөйсүң деген. $220, жаңы $330 сырткары ал элчиликтин мындайча баягы почтасы да. Виза почтасы. $220 биз грин карта үчүн дагы өзүнчө төлөйбүз. Аны мен 5 балама кошулуп ошо $220 $1100 төлөдүм. Аны ошо Кыргызстандагы эле банктардын карталары менен эле төлөсө болот, онлайн төлөм жасадык. Уже виза берди, одобрение берди деген ошону төлөгөнгө. Чек береби же бир нерсе каерден төлөшүңүздү айтабы, ошону кандай кылат? Одобрение бергенде ошо бирок баягы $330 төлөгөндүгү тууралуу элчиликтен чек берет. Анан эмеден бербейт бирок. Могул $220, точнее мындай колуңа бербейт дегеним да. $220 онлайн төлөгөндүктөн квитанция дагы онлайн түрүндө болот. Ушундай болот. Анан баягы айтып кетчү нерсе, эгерде кимдир бирөө отказ алып калчу болсо, ошо $220 естественно төлөбөйт. Бирок жанагы $330, анан медосмотр үчүн төлөгөнчө $200 булар кайтарылбайт. Бул суммалар кайтарылбайт. Ошого даяр болуш керек. Сенде арзан эмес экен дейм ушундай максат. Азыр $220 ар бир адамга грин карта үчүн десем дагы бир аз дагы акчабы дегенде бир түшүнүктөр болушу мүмкүн. Бирок $220 бул грин карта уткандар үчүн мамлекет тарабынан бир эң ылдыйкы баалар көрсөтүлгөн да. Азыр мисалы АКШда жүрүп, анан бул жакта баягы статусун өзгөртүп грин карта алгандар $500, $600, даже андан $1,500 төлөп алгандарды да уктум да. Бир эле адамга ушунча сумма мен. Бизге мен 5 балама $1100 төлөп атам, $220. Мындай айтканча биз үчүн грин карта уткандар үчүн мындай жалпак тил менен айтканда жакшы эле скидка кылып берет экен деп айтсам болот. Эгер утуп алган болсоңуз, мен дагы бир жолу куттуктайм сиздерди. Жана DS260-ты толтурууда, жана собеседование өтүүдө көп ойлонбостон жеңил желпи эле болот. Эгер документтериңиз туура болсо,
жанагы грин картанын талаптарына жооп берсеңиз бунун баардыгы жеңил өтөт. Негизги талаптардын бирөөсү ошол жанагы эки эле талап бар. Бирөөсү ошол баягы уруксат берген өлкөдө туулуу, бул ошо Кыргызстанда туулган, Россияда туулган да ушундай. Экинчиси ошол баягы 11-класста бүткөн аттестат, жалпы орто билим тууралуу документтин болушу шарт. Ошол эки шарт эле аткарылса болду. Калганынан документтериңиз, анкеталар туура болсо, анда эч кандай ойлоонун кереги жок. Тил билбесеңиз дагы жеңил желпели өтүп алсаңыз болот. Бардык нерсени өзүңүз кылганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бардык нерсени өзүңүз кылганга албетте конечно мүмкүнчүлүк бар. Анан кийин ушул жерден дагы бир сыйра тил жөнүндө айтып кетсеңиз, тил сиз билесизби, билбейсизби, ошол жөнүндө дагы бир сыйра айтып. Тил тууралуу тилди мен билбеймин. Мектептеги база менен эле келгенмин. Бирок окуйбуз. Анан азыр утуп алгандарга өзгөчө айтам, жана эми катышам деп аткандарга айтамын, тилди окугула. Тил керек. Себебинде англис тилди билсең эми дүйнөнүн бардык эле жеринде жүрүүгө, кенен жүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Азыр мен эми тил билбегендиктен эми билбейм деп деле айтпайм, эми 10% билем деп коеюнчу, эми же 5%бы бир аз эми мындай жашоом бир аз кыйыныраак болуп атат. Мына достор, Нуман байке 260 виза ДС 260-ын толтуруп, визага кирген процесстери, кандай суроолорду алганы жөнүндө так маалымат берип кетти. Эми деген эжелерге класс коюңуздар, байке менен эжеге класс коюп, болушунча колдоп коюңуздар. Андан кийинки видео деген Нуман байкеге ошол группада көп тургандыктан ар кандай ситуациядагы суроолор, грин карта менен связанный суроолор, кандай ошибка кетирбеш керек экенин, кандай учурда грин картага отказ берип коет, ошол жөнүндө көптөгөн маалыматтар бар. Ошол маалыматтар менен да бөлүшө кетет. Кийинки видео деген ошол жөнүндө болмок. Ал видеонун эртерээк чыгышын кааласаңыз, анда деген бул видеого класс коюп өзүңүздүн оюңузду билдире кетиңиз.